Рахимжан Кожомбердиев 30 сотық жерді пахта егүүгө даярдап койду. Эми ишкерлер менен сүйлөшүп пахта уругун алса эле эгүүнү баштайт. Баба дыйкан азырынча өкмөттөн берилген жеңилдетилген насыя ала элек дарамети жетишинче дыйканчылык кылып келүүдө. Жок, мен анча-мынча жерден пайдаланган. Өткөн жылы жеке ишкерлерден урук алып пахта эккем, жакшы болгон. Быйыл 30 сотук жер айдатып даярдап койдум. Эми завод менен сүйлөшүп урук алыш керек. Күн жылуу болуп турса, тезирээк урук алып эгиш керек. Чигит берadi. Пахта экчүү дыйкандарга жеке ишкерлер тарабынан ак буланын уругу таратылууда. Маселен, Акниет пахта тазалоочу завод пахта уругун дыйкандарга насыяга берүүдө. Талап бир эле. Бул жайдан урук алгандар акчасын күзүндө берип, өстүргөн ак буласын да ушул заводко тапшыруусу керек. Былтыр 650 гектарга эгилген, быйыл Кудай буйруса ушул 1,5 миң гектарга чыкса керек, 2 эсеге көбөйөт деп турабыз. Дыйкандарыбыз дагы ушул жакшы аракети. Бактанын дагы баасы жакшы болду. Мына бүгүнкү күндө 55 сом, 60 сомго чейин чыгып турат. Дүйнөлүк базарда дагы талап күчтүү пахта буласына. Аравандыктар быйылкы жылы 2825 гектарга пахта өсүрүүнү пландап жатышат. Бул 2016 жылга салыштырмалуу 300 гектарга көп. Өткөн жылы ак буланын баасы 40-45 сомго чейин көтөрүлгөн. Азыркы учурда дыйкандар аба ырайы жылуу болсо, ушул айдын аягында пахта эгүүнү башташмакчы. Азыркы күнгөчө районубузда Араванда күн жылуу болуп турса, дыйкандар жапатырмак талаага чыгышат. Азыр уруктарын камдап дая турушат. Канчалык эрте эгин эксе, ошончолук эрте жыйнап алып, базарда дагы кымбат баада сатышат да. Ош облусунда быйыл пахта аянттарын 1000 гектарга көбөйтүү тапшырмасы берилген. Маалыматка караганда жазгы талаа жумуштарын алып баруу үчүн атайын штабтар түзүлдү. 1500 тоннадан ашык жер семирткичтер камдалып, жакынкы күндөрү арзандатылган баада дыйкандарга сунушталмакчы. Структуралар түзүлгөн пахта быйылкы жылга былтыркыга салыштырмалуу биз 1000 гектарга көбөйтүп атабыз. 7900 гектар жерге пахта эгин эгилет. Дыйкандар азыркы бүгүнкү күндөн баштап бүгүн өчүрүткө турушуп атат. Бул сөзсүз баягы эгин эге турган дыйкандарга гана берилет, анан мал чарбасына берилет. Ал эми кайра иштетүү форма немесинде ишканаларды курам дегендерге үчүн азыр 6% ушул кредиттерди, жеңилдетилген кредиттер каралган. Азыркы учурда дыйкандарга сунушталып жаткан ак була уруктарынын басымдуу бөлүгү Кытай жана Туркиядан алынып келинүүдө. Ага кошумча ата мекендик өндүрүшчүлөр да пахта уругун сунуштап жатышат. Жеке ишкерлердин айтымында дүйнөлүк базарда да ак алтынга болгон талап жогорулай баштады. Марат Акимбек уулу, Тайыр Аматжан уулу, Ош Бирим жаңылыктары, Араван району.